Сузак айыл өкмөтүнүн тургуну Рухия Бурханова бул үй мектепте иштегендиги үчүн 1988 берилген. Бирок кошунасы менен 2 метрге жакын жер талаш тартышты жараткан. 88 мактап тарапынан берилген менге. Мактап администрациясы и профсоюз и сельсоветтен. Махалда айыл өкмөт сельсоветтен. Ошондон берилген эди. Кейін біз квартирада отырардық балаларынан. Квартиранын янындагы учасканы менге участке кылып берген, том салыш үчүн. Томду салдык, мана 2 метр, 3 метр аркасын коюп салганбыз. Ошондо биринчи уста өзү болгон эди, кошунумчу. Казык каккан махалда өзү үйдө, ошо бир нерсе болсо, ошондо айтса болар эди. Мана 32 жыл болуп şu жерге келгенибизге. 32 жылдан кийин эмди сотке берипти. Кошунасы 2019 менин жериме үй куруп алды деген негиз менен Сузак райондук сотуна кайрылган. Жыйынтыгында сот кошунасы Алибек Ирмуратовдун тарабына чечип берди деп наразычылык билдирүүдө. Кадастр биздин кадастр негизинде үйдө аркасында 2 метр болуш керек. Чизилген бар. Но аны караган эмес. Только аныкын карап, аныкын туура деп таап, ошондой кылып, азыр чечим чыгарып, сотто да алдашып алар. Азыр нема кылатат? Мана сотка биз облус сотка кайрылдык, буну чечим чокко чыгарып бергилди. Мына 4 жолу ар кыл шылтоолор менен кайтарышып атат. Мана бүгүн азыр şu tapta kelip turat muna. Al жерде айтып атат, адресин жазбагансыңар, телефонун жазбагансыңар. Мына биз даже муну фирмени бланкасын алып, ар бир ишкананы ага бердик. Ал эми кошунасы Алибек Ирмуратов окуянын чоо жайын башкача түшүндүрөт. Бардык документтер мыйзамдуу болгондуктан өзүмдүн жеримди ала албай убаракерчилик тартуудамын дейт. Мына мына жолду. Бул мага келип кетип атат. Мына мен үйдө аркасы бери 30 жерим бар да. Мына туттарды, мына уларды келасы тертирейин десем, ошонуям мен жака кирип дейт да. Катыны кыздары. Топалаң да. Дарбазаны куруп алган. Эми мен учуп өтөмбү. Бул мыйзам барбы өзү? Бунда өзү бир чындык жок да. Муну сотко бердим. Неме чыгарып берди, межрайонну. Облустар отказ кылды мунун немесин. Азыр райондук сотто иш каралып атат. Жакында сот болот. Мыйзамсыз курулган үчүн мен өзүмдү укугумду талашып аттым, өзүмгө караштуу жеримди ала албайт. Сузак райондук кадастр мекемесинин билдирүүсү боюнча 2002 системалык каттоо учурунда 2 үй бүлөнүн 2 метр талашынан улам жер боюнча кызыл китеп берилген эмес. Системалык каттоо учурунда бул 2002 жүргүзүлгөн өлчөөлөр боюнча экөөнүн тең мүлктөрү өлчөнгөн. Ирмуратов Алибектин жер аянты өлчөнүп 12 сотик болуп. Сузак айыл өкмөтүнүн 2002 12 апрелде токтоо менен бекитилип, алдын ала катталган. Бүгүнкү күнгө чейин кызыл китеп алынган эмес. Кызыл китепке арыз берген учурда чектеш кошуна менен макулдаш актысына биздин адистер барган учурда кошунасы кол койбогондуктан мамлекетте акты берилген эмес. Алгач Жалал Абад облустук административдик сотунда каралып, Алибек Ирмуратовдун арызы жарым-жартылай канааттандырылган. Жалал Абад облустук сотуна кайрылган учурда арыздар туура эмес болгондуктан 4 жолу кайтарылган. Аталган иш боюнча Жалал Абад облустунун административдик сотунун 2021 жылдын 26 январындагы чечими менен административдик доогер, административдик жоопкерлер Сузак айыл өкмөтүнө, Сузак кадастр мамлекеттик мекемесине 3-жактарга карата Сузак районунун Сузак айыл өкмөтүнүн 1-июнь 2019 жылдагы номер 88 сандуу токтомун жараксыз деп таап берүү жөнүндө доо арыз менен кайрылган алды. Ортодо талаш жараткан 2 метрге жакын жер тилкеси бир топ жылдан бери чечилбей келет. Айбек Исабеков, Самирбек Тойчубаев, Регион.